19 талапкер бар. Анын бири НТС, азыркы учурдагы НТС телеканалынын башкы жетекчиси Жайнак Үсөн уулунун айланасындагы чыр жана алардын өз кесиптештери менен болуп жаткан ушул мамилеси тууралуу болмокчу. Ал эми маектин коногу болсо, дал ушул НТС телеканалынын мурдагы жаңылыктар бөлүмүнүн баяндамачысы Мээрим Ташыбекова болмокчу. Мээрим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин ушул түз эфирге куш келипсиз дейли. Биринчиден сизге берүүчү суроо бул ушул соц тармактарда 3 күндөн бери жазып чыгып атасыз. Ушул Жайнак Үсөн уулу туурасында да КТРКнын жетекчилигине барууга бул талапкерлиги татыктуу эмес деген сыяктуу сөздөрдү, пикирди калтырып атасыз да. Ушул эмне себептен келип чыкты? Ушул жүйөсү кандай болду экен? Мунун себеби эң жөнөкөй. Азыр көпчүлүк эле аябай Жайнак Үсөн апенди кызын мактагандай мактап атышат. НТС телеканалын укмуш гүлдөтүп ийди, өстүрүп ийди. Ошо Жайнак Үсөн келгенден бери укмуш болуп кетти деп. Бирок мен бул маалыматтарды калп деп айтат элем. Бул аябай наглая ложь деп айтат элем. Себеби деген ал киши келгенге чейин тескерисинче НТС телеканалынын рейтинги абдан жогору болчу. Ал келгенден бери тескерисинче ал НТС телеканалынын иши төмөнгө кетип атат, теске артка кетип атат. Мунун бир эле мисалы НТС телеканалынын жаңылыктарын өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек, позициясын жоготту. Кызматкерлеринин маянасы 1 ай, 2 ай кечигип берилет. Бухгалтериясында болсо аябай мыйзамсыз иштер жүрүп атат. Салыктан качыш үчүн кызматкерлердин айлыгын 2 бөлүп, бирөөсүн карточкага төлөсө, жарымын жеңичинен колуна бермей деген сыяктуу көрүнүштөр бар. Анан ушундай киши килейген КТРКга жетекчи болуп барса, ал жактагы ишти дагы ушундай абалга келтирип койсо эмне болот? Мен ошол нерселерди жазып КТРКга баруусуна мен бөгөт болгум келди да, ошол максатта айтып чыгып атам. Биздин көрөрмандарга да так маалымат болуш үчүн бир маалымат берип коелу. Ушул Мээрим, сиз ушул НТС телеканалында канча жылдан бери иштейсиз? Кандай кызматтарды аткарып келгенсиз? Деги эле ушул өзүңүздүн ордуңуз кандай болгон НТСте? НТС телеканалында мен 2011-жылдын май айында келгем. Ошо июнь айынан баштап приказ чыгып иштеп баштагам. Ошондон бери 2019-жылдын 10-январына чейин иштедим. Кайсы учурдан баштап ошо кандайдыр бир карама-каршылыкты байкадыңыз да жетекчиңиз тарабынан? Сизге болгон кысым десек болот го? Балким ал ойлосо керек, мени ошо көчмөндөр оюндарына барып тартып келгенден кийин ал минтип айтты да, мен Мээримдин ошо көчмөндөр оюндарына барып 10 күн, 12 күн иштеген гонорарын төлөп бербейм деп айтыптыр. Эмне себептен десе, ага биз деген суточный төлөп бергенбиз деп айтыптыр. Бул эмне деген сөз? Суточный деген ал башка нерсе, гонорар деген бул башка нерсе, бул биздин эмгегибиз да. Аны эмнеге антип төлөп бербейсиз дедим да. Биз деген ал суточныйды деген чындыгында башка максаттарга жумшадык. Ал жакта деген маршрутка бирөө эртең менен кетет, кайра кечинде келет. Биз болсо башка учурда барып аттык. Кээде монтажга кармалып калып, обедтен кургалып калып, ошол жерден кымбат тамактарды жеп аттык. Мисалы ошондойлорго кетти. Биз эмне үчүн бирөөнө көз каранды болуп, анан кийин сурап, бизге ушундай суточный берилген эмес эле, бул биздин гонорарыбыз эле деп ошентишибиз керек, туурабы? Анан ошентип айтсам болбой койгон. Анан ал жөнүндө мен социалдык тармактарга жазып салгам. Ошол себептен улам бул мага кекенип калыптыр. Бирок анысын айтпайт. Анан кийин келишимди жыл сайын узартат го. Ошол маалга келгенде башкы редакторго айтыптыр. Мен Мээримдин келишимин узарткым келбейт деп. Эмнеге андай мындай? Ал деген жакшы эле иштеп атат. Антип тиги жумуштан негиз кетирүүгө негиз жок десе, анда кечирим сурасын дептир. Анан башкы редактор мага келип айтып атпайбы, сен кечирим сурап кой, эми ал кичине жаман жакшы айтышы мүмкүн, кичине сөгүшү мүмкүн, үнүн бийик чыгарып сүйлөшү мүмкүн, ошондо кечирим сурап кой деп. Мен кечирим сурабайм дедим. Жумуштан кетирсин, мен азыр деле кеткенге даярмын деп. Мен эмне үчүн анын артына барып чөгөлөшүм керек, алдына барып? Мен өзүмдүн позициямды туура деп эсептейминби? Демек, туура мен ошол позициямды карманам. Мээрим, демек сиз өзүңүздүн кандай десем, абийириңизди бийик коюп, баарына намысты бийик коюп, акыры өз колуңуз менен арыз жазып кеткен турбайсызбы? Жок, мен арыз жазбайм дедим. Мен арыз жазбайм. Жумуштан кетиргиси келип атабы, бул анын проблемасы. Бирок мен арыз жазбайм. Мен арыз жазсам, анда мен өзүм мойнума алып кетип калган болом да. Десем, анан кийин эптеп бир амал ойлоп табышты. Эмгек келишимин жокко чыгаруу деген. Эмгек келишимин токтотуу деген. Анан ошентип аябай бирдеңкелерди жазып, бирдеңке деген статьяларга негиздеп жазышыптыр. Макул деп ошого кол коюп берип анан кетип калдым.
Түшүнүктүү. Ал эми ошол соц тармактарда дагы сиздин күйөө ырмандарыңыз десек болот же болбосо жөн эле сырттагы эле адамдар деле жазып атат ошол мээрим эмне үчүн сиз ошол убагында НТСте иштеп атканда деле каршылыгыңызды билдирип жазып чыксаңыз болмок да, эмнеге бошотуп ийгенден кийин гана ушундай сөздөрдү айтып атасыз же болбосо мынакей кандайдыр бир кара пиар жүрүп атабы, ушул эле Жайнак Үсөн уулуна каршы деген сыяктуу бир ар кандай пикирлер болуп атат. Буга эмне дейсиз? ооба, туура 2 күндөн бери ар кандай сөздөр айтылып атат. Мен дарегиме кээ бирлер сен бийликтин заказын аткарып атасың дегенге чейин барышты. Кээ бирлер ошо жумуштан кетип калганың үчүн аябай таарыныч болуп, ошон үчүн сен атайын кара пиар менен алектенип атасың дегендей сөздөрдү айтып атышат. Албетте мунун баарын окуп атам. Бирок мен булардын баарын туура эмес маалымат деп айтып коет элем. Себеби мен эмне үчүн буга чейин деген айткам, мында социалдык тармактарга жазып чыккам. Ошол НТСте жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз черная бухгалтерия жөнүндө дагы кыйытып жазгам. Именно ошол жазган постум үчүн ал мени жумуштан кетирип атат да, мындайча айтканда. Ошон үчүн мен жумуштан отуруп алып, анан коркуп, ал кезде жазбай коюп, анан кийин эми өч алып жазып атат деген сөздөр туура эмес да, негизсиз. Соц тармактагы ар кандай суроолорго ошондой деп сиз жооп бересиз, дароо эле жооп берген учурларыңыз болот ал жерде дагы, ачык позицияңызды мисалы? Ооба, ошол жерде мен дароо эле жазып атам. Эми кээ бир учурларда мен мындай өзүм бетме бет деле айтайын деген аракеттерим болгон, бирок коллектив айткан, мээрим аны эми айтпай эле кой, сен аны менен конфликтке барбай эле кой дегеннен улам макул анда деп мен ошо кесиптештеримди сыйлап көбүн дагы ачыкка чыгарган эмесмин, аны менен да айтышкан эмесмин. Ал деген өзүнүн туугандарын НТСке алып келип алып атат. Мисалы ошол жердеги коллектив, мисалы жакшынакай эле иштеп аткан кызматкерлерди кетирип туруп ордуна өзүнүн туугандарын, тааныштарын алып келген учурлар бар. Жакшынакай башкы бухгалтерибизди кетирип туруп өзүнүн тууганын алып келген. Дал ошол келгенден баштап анан жанагындай акчаны кымырып, башка жолдор менен берүү, салыктан качуу сыяктуу көрүнүштөр ошондон башталган да. Анан кызматкерлердин да жана айлык акысына токтолуп кеттиңиз, ошол жагында да кандайдыр бир бүдөмүк бир маселелер жатканын айтып атасыз, ошону да ачыктай аласызбы, кандай болуп жатат ал жагында? Ошо мен жанагы айтып кеткендей эле кызматкерлер айлыктын жарымын карточкага алышат мыйзамдуу түрдө. Жарымын болсо, гонорарын болсо колго алышат. Бул мыйзамсыз дейсиз, Болуптур, хорошо. Бул мисалы гонорар алган журналисттерге макул. Бирок башкы жанагы жооптуу редакторлордуку деген гонорар деген жок да алардачы. Целый айлык. Бирок ошону дагы айлыгын дагы экиге бөлүп берген, бул таптакыр эле мыйзамсыз да. Анын үстүнө деген ал гонорардын жарымын деген башка бирөөнүн атына жазып коюп, анан кийин кол коердо ведомостько биз алдык деп кол коюп алып атабыз. Ошондо бул айлыкты ким алды деп документке түшүп атат. Мунун баары суроо жаратат да. Эми негизи эле ушул Жайнак Үсөн уулуна карата сиздин ачыктан ачык бул адамдык, мисалы мени жумушуман айдап ийди деген сыяктуу бул таарынычыңызбы же деги эле коомго, мындай коомдун жүзү болгон коомдук биринчи каналга мындай адам татыктуу эмес дегенди эле баягы алып чыгуу максатыңыз болуп атабы? Ошо мен эгерде коомдук телеканалга ал барат экен деп укпасам, балким булардын баары айтылбай деле калмактыр. Мен ал кишиге теңелип, анан кийин ошондой эле сөздөр айтылмак да. Бул кызматынан кеткенден кийин анан таарынып атат деген сөздөр айтылбаш үчүн мен унчукпай эле калган макул деп. Анан ошо КТРКга ушундай адам барбаш керек. Бул деген бирөөнүн частный жеке менчик телеканал эмес. Бул деген элдин эсебинен, эл салыктын эсебинен каржыланган мамлекеттик телеканал. Анан көбү айтып атышат, ушундай телеканалга деген менеджер керек деп. Эмне себептен ага менеджер керек? Ал анысы деле мамлекеттин эсебинен каржыланып атса, эмне үчүн ага менеджер керек? Эмне аяка барып бирөө соода кылмак беле? Аяка барган киши деген кыргыздын идеологиясын жүргүзүш керек, эл үчүн кызмат кылыш керек. Керек болсо туура эмес, мисалы бийлик өкүлдөрү же аткаминерлер туура эмес иш кылып атса, аларды деле ачык айтыш керек. Коомдук канал, коомдук канал деген ошо да атын акташ керек да. Ошондой пикирдемин да. Анан булга окшоп өзүнүн апасын, карындашын эфирге чыгарып аткан киши барып алып, ошол жерге барып алып башкарса кандай болот? Мен ушул маселелер мени тынч койгон жок. Мен ошон үчүн буларды жазып анан ушунчалык деңгээлге чыгып кетти да бул чыр-чатак. Деги эле бул жетекчиңиздердин, сиздердин мурдакы деп айтсам туура болот го, мурдакы баягы иш ордуңуздагы жетекчи Жайнак Үсөн уулу туурасында кеп болуп атпайбы? Ал башка кесиптештериңиздер менен кандай мамиледе жалпы эле мисалы? Башка эми ар бир кесиптештин өзүнүн мамилеси бар болуш керек жеке. Бирок көпчүлүк эле нааразы болуп жүргөнүн угам да.
эгерде буга ишенбесе, мисалы буга чейин иштеп кетип калган журналисттерден деле уксаңыздар болот. Мисалы Азаттыкта иштеп жүрөт Жазгүл Эгембердиева, Давран Игамбердиевден сурасаңыздар болот. Мисалы Бакыт Кулчумановдон сурасаңыздар болот. Кандай жол менен кетти алар, эмне себептен кетти? Ошолорду сурасаңыздар, алар да айтып бериши мүмкүн булардын ишмердүүлүгү тууралуу. Бул менин жалгыз эле мындай голословный эле күнөөлөп жаткан жерим жок да. Сиздин демек айта турган оюңуз толугу менен айтылды деген ойдобуз, урматтуу биздин элдик медиа сайтынын көрөрмандары жана урматтуу Жайнак Үсөнөч, жогоруда айткандай Мээрим Ташыбекова тарабынан айтылган ар кандай доомат сөздөргө кандайдыр бир каршылыгыңыз же болбосо ой пикириңиз болсо, биздин ушул элдик медиа сайтыбыз сиз үчүн ар дайым эшиги ачык. Келип биз менен ачык, маек жана түз эфирде чыксаңыз болот. Ушу менен биздин бүгүнкү түз эфир аркылуу журналист НТС телеканалынын жаңылыктар бөлүмүнүн мурдагы баяндамачысы Мээрим Ташыбекова менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.